Анын биринчиден эмеде биз башынан эле баягы Вашингтонский консенсус деген бар. Biz ошого кирип кеттик да. Полностью бүт бар жокту либерализация кылыш керек, бааларды кое бериш керек, проценттерди кое бериш керек. Анан кийин мамлекет деген эчтекеге киришпеш керек. Мындай эле четке туруп эле жана социалдык вопростор менен эле заниматься этиш керек деген мааниде ушул биз жана абсолютно свободный рынокко барабыз деп ошондой саясат жүргүзүп келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келатабыз. Каримов башкача эме кылып атпайбы? Мисалы, мындай да, мунун бардыгы дайын эле да, мунун мисалы Карл Маркстин убагында эле айтылган. Адам Смит ошол убакта эле классиктер 19-18 кылымда эле айткан, что рынок анан акыркы эмеде бул биздин коммунисттердин сөзү эмес, жанагы эмен Джон Мейнард Кейнс. Бул жанагы Бреттон-Вудский валютный система, кийин Ямайкский валютный система, ошонун нас валютный система менен иштеп атпайбыз. Ошону негиздеген адам айтып атат. Бул махровый, мындайча айтканда, рыночник да, махровый капиталист айтып атат, что рыночный механизмде бул мындай совершенно эмес депчи. Ал кризиске кирип кеткенде рыноктун өзүнүн эле механизми менен кризистен экономика эч качан чыгып кетпейт деп. Бул жерде кризистен чыгарыш үчүн мамлекеттин, өкмөттүн ролу аябай маанилүү деп, аябай жогору деп. Ошондуктан ал айтып аткан, эгер кризистен чыгарыш үчүн бул биринчи кезекте только жанагы орысча айтканда алардын механизми менен там эффективный спрос аркылуу, регулирование эффективного спроса деген, ошол аркылуу эффективный регулирование менен только мамлекет аркылуу ошону чечсе болот деп. То есть Каримов башынан эле мамлекеттин ролун жогору коюп, алдынан план түзүп, ал киши госпланда иштеген, пландын негизинде мындайча айтканда ал киши рыночный отношение менен плановый эменин ортосунда эме кылып атат да, планировать этип туруп, анан беркилерге кандайдыр бир свобода берип атат да, иштегиле деп, рыноктун негизинде. Ошондуктан биздин экономиканын философиясы башка-башка. Понимаете? Ошондуктан өзү философиясы, кайсы философиясы жакшы экен, Өзбекстандын экономикасы философиясы жакшыбы, же Кыргызстандык жакшы экен, мына 30 жылдык тажрыйба өзү эле көргөзүп коюп атпайбы? Мына өзү биздин президент Жапаров барып, кандай нерселерди көрүп атат, ийнеден тартып самолетко чейин чыгарып атат булар. Ошол эле мисалы Део деген автомобилдер, Голстар деген корейский жанагы бытовой техника, телевизор, холодильниктер бүт барды биринчи бизге келген да. Бизге келген да. Анан кийин берден биздикилер жанагы рынокко өткөн биздин чиновниктер 10% пайыз дегенден кийин анан Өзбекстанга кетип калган. А Каримов аларды колу менен буту менен тартып алды. Бүгүнкү күндө алар мисалы ошол эмени Девонун корейский автомобилин. Причем ал деле корейстер деле бул жерде аябай мындай акылдуулук кылды да. Мисалы ошол эле Кореяда, Южный Кореяда, Түштүк Кореяда Дево бул эң начар компания да. Ошол убакта там 90-70-80 жылдары эле уже жанагы Hyundai, жана башка эмелер, Kia деген эмелер бул эмени уже чыгара баштаган. Бул уже банкрот боло турган эме, анан кийин өзүнүн технологиясын алып келип бизге предлагать эткени, биз эме кылган өзбектер алып. Но бирок бизге передовой технологияда мындайча айтканда. Вот өзбектер алып туруп, анан биринчи булар сборкадан баштаган. Сборкадан кадимкиде ал жактан запчастарды алып жерге сборка кылып. Но бүгүнкү күндө мен угушум боюнча, эгер мен маалыматым туура болсо, бүгүнкү күндө 60% бүт бардыгы жабдыктарыны өздөрү чыгара турган болгон да. Мындайча айтканда бул аябай мультипликативный эффект. Канча ошонун артынан канча жумуш жайлар түзүлдү, канча налогдор төлөтүлүп атат. Ошол эле негизинде ошол эле эмелер
эменин Өзбекстандын эли биринчи кезекте сыртка чыгарбай Өзбекстандын элине саткан ошону арзан кылып. Ошон үчүн Дево банк деп отдельный банк ачкан. Ошолор эмелер именно целевой кылып туруп, ошол Девонун машиналары өзбектөрдүн жарандары сатып ала турган, ошолорго төмөн пайыз менен кредиттерди берип, өзүнүн рыногун насыщение кылгандан кийин анан сыртка чыгарып атпайбы, понимаете? Мындайча айтканда мен айткым келет, биз өзүбүздүн өнүгүү философиябызды өзгөртүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Эгер биз бул философияны өзгөртпөсөк, жанагындай аяктан алып келип сатып алып тудаса деген болбойт. Бүгүнкү күндө биздин рынокто мисалы ошол эле азык түлүктү даже ала турган болсок, 80% импорт. 20% биз өзүбүз чыгарабыз деп эсептейбиз. Но бирок ошол эле 20% биздин продукция дегендин ичинде жарымынан көбү импортный составляющий. Ошол эле ГСМ, ошол эле удобрение мисалы да, ошол эле башка нерселер бут барды импортный. Мындайча айтканда бизде чынында келгенде чистый биздин продукциябыз 91-10 эле процент. Понимаете? Бизде кандай? Анан кийин биз экспортко жок, биринчи кезекте импортозамещение кылыш керек. Жанагы бизге кирип аткан импортты алмаштырыш керек. Ошол биз өзүбүздөн чыга турган. Бүгүнкү күндө мисалы биз азык-түлүк боюнча, азык-түлүк коопсуздук боюнча биз 80-90%ке чейин бүт баарын өзүбүздөн чыгарсак болот. Бирок ошондой саясат жүрбөй атпайбы? Ошондой саясат жүргүзүп, ошондой пландарды түзүп, стратегический жанагындай программаларды түзүп, анан жөн эле программаны түзбөй, ошого инвестиционный механизм түзүш керек да. Финансовый механизмдер түзүш керек. Мына жанагы Атамбаев курган 20-40 деген долгосрочный, узак мөөнөттөгү программа деп. Аны түзүшүн түзүп койду, бирок алар ичинде эле жанагы мероприятиялары каралган. Бири менен бири да алып келишпейт да. Вот. Ошондуктан 15%-ны араң аткарбады. Себеби деген алны бүт мероприятиянын чараларын көргөнү менен финансы булагы жок. Финансовый механизм жок, кантип эме кылыш керек, каржылаш керек экен, ошонун жоктугунан мына бүгүн 20-40 жөнүндө эч ким вообще эле сөз кылбайт. Унутуп эле калды анын баарын. Айсыңар. Вот. Жанагы эмнелер бүттү. Илгертен уже мисалы даже Бакиевдин убагында эле уже сүйлөшүлүп койгон жанагы Ош Баткен Исфана жолу, жанагы Кемин Датка, ошол ошолор эле болуп калды да. Понимаете, анан тышкары жанагы эмени тести киргиздилер. Түштүк, түндүк альтернатив жолду киргизсе, анын эмнеси менен бүткөнүнү барды өзүбүз жакшы билебиз. Ошол эле эмени музейди, ошол эле жанагы көчмөндөр оюнун өткөргөнгө акчалар баарды тополоң менен бүтүп атпайбы, понимаете? Дело в том, что мындайча айтканда өнүгүүгө эчтеке ал 20-40 деле өнүгүүгө эч нерсе каралган эмес да, понимаете? Бардыгы эле жанагындай гигантский эмелерди алып, карызга алып, анан кийин карызды бөлүп, иштетип, жеген жеп. Мындайча айтканда бизде философия жок, стратегический бир мындай көрүнүш жок, кантип эме кылган. Стратегический программа жок, мындай четкий. Финансовый бир инвестиционный долгосрочный программабыз жок. Ана бүгүнкү күндө мисалы инвестиционный привлекательность дейт. Анан бардыгы эле айтат, ана инвестиционный привлекательность үчүн так, значит, визасын вообще бесплатный кылыш керек, налогторду чуть эме кылыш керек, жанагы экологический эмелерди требовать этпеш керек, эч кандай алардан талап кылбаш керек. Бул деген кандай деген инвестор болсун? Алар бу жерге анан бардыгы ойлойт, что инвесторлор келип жөн эле жыргатып койт Кыргызстанды. Кыргызстандын өнүгүүсү менен инвестордун эч кандай иши жок, чынын айтканда. Алар бу жерге акчасын эмне үчүн алат? Чтобы 1 сом салып туруп, 3 сом чыгарып кетейин деп салат анын акчасын. Ошондуктан бул жерде анан негизинен эң негизги инвестиционный климат бул жанагы инвестиция каяка барат? Өнүгүп аткан рынокко барат. Өнүгүп аткан экономикага барат. Өнүкпөгөн экономикага эч качан инвестор эч качан келбейт. Анан кийин ошондуктан эгер өнүгүп аткан экономика болсо, ошондон анан кийин демократиясына да карабайт, диктатурасына деле карабайт. Себеби деген инвестор билет. Салсам, ал жерде өнүгүп атат,
долгосрочный өнүгүү бар, программасы бар. Ал жерде просчитать можно, бүт доходдорду эсептеп чыкса болот, гарантиясы бар деп туруп, анан кийин ошол жерге салат. Мисалы Кытай. Ал жерде коммунистический мамлекет, коммунисттик мамлекет. Но бирок бүт бардык капиталисттер бар, очередте туруп атпайбы ошол жерге. Кытайлар тандап алат, квота берет эмелергечи. Өзүнүн инвестиция кылып акчасыны Кытайдын экономикасыга инвестировать этиш үчүн алар квота алат Кытайдын мамлекетинен. Карабайсыңар кандай эме. Значит, өнүккөн эме болуш керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн экономикабызды инвестиционно привлекательный кылабыз дей турган болсок, значит, биз долгосрочный өнүгүү программасын түзүп туруп, ошону ишке ашырып туруп, биздин экономикабыз өнүгө баштаганда, ошондон кийин биз дагы тандап калабыз. Ошондон кийин бүт инвесторлор өздөрү келет, мындай акчам бар, муну салал деп. А бизде ондой болбой атат дагы, ошондуктан биздин жанагы келген инвестицияларыбыз бардыгы биринчи кезекте саясий инвестициялар булар бардык. Мына АБРден келген, МВФтен келген инвестициялар, ЕБРРден келген инвестициялар, бул бүт бардыгы саясий инвестициялар. Түшүнүп атасыңарбы? А мындай чисто инвестиция жок да, өзүнүн эмеси менен. Булар анан кийин көбү жана келип аткан саясий инвестициялар биздин правительствонун гарантиясы менен келип атат. Ошонун 45% грант деп айтышат. Анан калганы жеңилдетилген кредит бар бир карыз да. Анан бул жерде кредит жакшыбы же грант жакшыбы? Эмнеси бол, кантип ойлойсуңар? Вот эмнеси? Грант жакшыбы же кредит жакшыбы? Кайсысы жакшы сиздин Кайсынысы жакшыбы? Силер мындай жөнөкөй эле мисалы экономикадан алыс адам айткылачы, эмнеси жакшы? Грант жакшыбы, бекер же бир кредит жакшыбы? Сиздин пикириңиз? Айырмасы эмнеде? Себеби деген кредитте акча менен кайтарасың. Грантта ал деле бекер эмес. Акча менен кайтарбаганың менен өзүңдүн эгемендүүлүгүңдүн эсебинен берилет ал. Рас грант алсаң, кандайдыр бир өзүңдүн мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн уступка менен, ошондуктан ал эч кандай бекер эмес. Ошондуктан грантка караганда кредит жакшы эмеспи? Зато кредитти төлөйсүн, эгемендүү болосуң, эч кандай көз каранды эмессиң. Ошондуктан бул жерде аябай суроолор көп да. Бул жерде тууру саясат жүргүзүш керек. Бул жерде аябай мындай сабаттуу алдыны караган. Анан биринчи кезекте мисалы мындай да баардык эле Кыргызстандын ичиндеги эле иши менен мындай жок. Кыргызстандын кичинекей моондой экономика болгону менен чоң глобалдык экономика менен түздөн түз байланыштуу. Регионалдык экономика менен байланыштуу. Ошондуктан ал жакта глобальный системада эмне болуп атат? Регионалдык экономика системада эмненин кызыкчылыгы, кимдин кызыкчылыгы да болуп атат. Ошонун тартып туруп анан кийин биз экономикабызды жүргүзүшүбүз керек. Иначе биз эч качан бул эмени болбойбуз. Жанагындай эле жөн эле правительстводон бюджеттен 400 миллион алып туруп анан кийин алып келип коюп сатып калабыз деген бул мамлекеттик мындай подход эмес да. Бул жөнөкөй эле коммерсант, базарда отурган коммерсант деле жасап коет. И возможно даже лучше, чем правительстводон. Правительствонун иши совсем башка.